Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Ал күнү биз адаттагыдай станциядан чыгып айлага кайтып бара жаткан элек. Асманда жылдыздар төгүлүп түн кирип калган кез. Айлана жымырап тынч. Болгондо Даниярдын улону гана өзөндүн үстүнөн созолонуп алыска жайылып жатты. Жамиле экөөбүз анын артынан ээрчип келаттык. Бул жолу эмне үчүндүр Даниярдын улону бүтүнчө бир назик. Үмүт менен жалгыздыктын арманына толуп, адамдын жүрөгүн эреркетип мумкантты. Көзүмө ысык жаш чайылып, тамагым жашка болду. Жамиле бул жолу колун Даниярга сунуп жакындай барды да, ошол бойдон арабаны карманып, башын эңкейте ээрчип келе берди. Анан бир убакта Даниярдын үнү акырын басаңдап келип, кайра бийик көкөлөп, түнкү талаага жаңыдан мукамдуу илебин төккөндө Жамиле башын көтөрдү да басып бара жатып арабага ыргып минди. Даниярдын жанына отура калып, козголоңдон коркконсуп, колун көкүрөгүнө кыса отурган ордуна катып калды. Эми эмне болот дегендей туйгой менен жолдун четине ылдамдап, мен алардан көзүмдү айырган жокмун. Жамиле анын жанында отурганын Данияр билген жок окшойт. Ага караган да жок. Ырдаганын токтотпой уланта берди. Бир аздан кийин Жамиленин колдорун акырын жазыла берип, ал Даниярга бой салып, сүйөнө калды да башын секин гана анын ийнине койду. Ошондо кызыл келе жаткан төкмө жорго жүрүшүнөн жаңылып, кайра ошол замат оңулуп өткөн сыңарындай оон салган Даниярдын үнү мүдүрүлө түшкөнсүп үзүлүп, кайра жаңыдан шаңшып күч алды. Бул обон башкаларга окшобогон ашыктыктын, махабаттын жаңы обону болду. Түн эки жакка сүрүлүп, өзөнгө жарык төгүлүп, талаанын гүлдөгөн бети ачылгандай, ушул кең талаанын ортосунан мен сүйүшкөн эки жашты көрдүм. Алар мага назар салбаса да, мен алардан көзүмдү түшүрбөй, сыйкырланган өңдү келаттым. Сүйүшкөндөрдү мени менен эмниши болмок эле. Мен эле эмес, дүйнөнүн баарын унуткандай, алар тек гана өздөрүнчө жан эргиткен улондун агымына көйкөлүп, термелип келе жатышты. Мен аларды карап, Жамиле менен Даниярды тааныбай жаттым. Булар мен башта көрбөгөн кандайдыр жаңы укмуштуудай бактылуу кишилер эле. Ооба, анын бири көзү караңгыда оттой балбылдап, эски солдат көйнөгүнүн жакасы жагжайып, талааны жаңырта шаңшып оон салган Данияр эле. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата